23 февраль атамекенди коргоочулардын күнүнө турлай Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын аскерге чейинки даярдоо кафедрасынан студенттер менен атайын жолугушуу өткөрүштү. Берден туусусай ишке чыгып кетип барат. Приставка жашсын деген киши менен жолуктум. Жолугушууда ардагерлер келечек аскер адамдарына кеп кеңештерин айтышып, аларды кызыктырган суроолорго жооп беришип, атамекенди көздөн карагендей сактоо менен бирге мамлекетчил жана билимдүү инсан болуп өсүп жетилүү маанилүү экенин баса белгилешти. Студенттер менен жолугушуу 10 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп турарын жана аларды патриоттуулукка тарбиялоо боюнча академия менен атайын келишим да түзүлгөнү белгиленди. Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши негизинен биздин устав боюнча алдыңкы программалардын бири бул жаштарды аскер мекенчилдикке тарбиялоо да. Мына азыр келе жаткан 23 февраль мекен коргоочулар күнүнө карата биздин жыл сайын ушул физкультурный академиянын аскерге чейинки даярдоо кафедрасында иш-чаралар өткөрүлүп келет да. Мындан бөлөк аскер бөлүктөрдө ден открытых дверей ачык эшиктер болгондо балдарды дагы ветерандар менен кошулуп жөнөтүп барып ачык сааттарга ачык эшиктерге катышып келебиз да, митинг реквиемдерге катышып турабыз. Булар болочок биздин аскерге чейинки даярдоо мугалимдери да. Ошондуктан булар жаштарды астын үстү кандай жылдырып, кандай тарбия бериш керек, кимдин эрдиктерин айтыш керек, кандай эрдиктерди айтыш керек экенин биле жүрүш керек да, зарыл да, аябай. Жыл сайын жаштарды патриоттуулукка ушинтип чакырып келебиз. Максаты ушул жаштарды патриоттуулукка чакырып, кыргыз элине болгон сүйүүнү көрсөтүп келебиз. Мекенди коргоо деген бул эң чоң майрам болуш керек кыргыз жигиттери үчүн. Ошондуктан биз сүйүнүч менен ушул күндү күтүп келебиз. Жаштарды да ушинтип мекенди сүйүүгө чакырып келебиз. Жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо жана башка кеп кеңештерди берүүдө согуш ардагерлеринин эмгегин окуу жай жамааты жана кафедра жетекчиси дайым белгилеп келет жана ыраазычылык билдиришет. Биринчиден кыргыз элин 23 февраль майрамы менен куттуктайм. Биз академия Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясы жыл сайын 23 февраль атамекенди коргоо күнүнө карата Баткен согушунун ардагерлери менен биргеликте чогуу иш-чара алып барып келебиз. Иш-чаранын максаты студенттердин мекенге болгон сүйүүсү, мекенчилдикке тарбиялоо. Баткен согушунун ардагерлерине терең таазим. Биз ар дайым сыйлайбыз, биздин жүрөгүбүздө жашайт. Кыргыз эл менен чыккан баатырларды биз эч качан унутпайбыз. Силерге биринчи курстардын атынан ыр-белек кабыл алып коюңуздар. Тарбиялык саатка жана мекен коргоочулардын күнүнө турлай уюштурулган дал ушундай жолугушууга Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын аскерге чейинки даярдоо кафедрасынын биринчи курсунун студенттери катышты. Алар жолугушуудан таасир алышканын жана мекенди коргоо жигиттик милдет экенин айтуу менен бирге ардагерлердин каармандыгынан таасир алышканын билдиришти. Бүгүн 23 февралга карата атамекенди коргоо күнүндө ветерандар менен жолугушуу өткөрдүк. Бүгүнкү иш-чарада агайлардын көңүлүн көтөрүү максатында жана суроо жооптор болуп, ырзооктор болду. Агайларыбыз бизге көптөгөн маалыматтарды берди. Бүгүнкү иш-чара жолугушуу бизге абдан жакты. 23 февралга карата ушул агайларыбыз жана бардык курсташтарымдын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. 23 февралга карата ушундай иш-чараларды уюштуруп, жылда ушул кафедрада ушундай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Ардагерлерибиз бар болгон үчүн ушул күндү биз көрүп жатабыз. Ошол ардагерлерге чоң рахмат. Биз эми ушундан кийин да ошол ардагерлердин жолун жолдоп, биз да өз мекенибизге кызмат кылганга аракет кылабыз. Урматтуу атамекенди коргоочулар, сиздерди келе жаткан 23 февраль атамекенди коргоо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эли жерибиз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.
кошумчалай кетсек, 1922 жылы бул күн расмий түрдө Кызыл армиянын күнү деп жарыяланган. Кийин СССР маалында бүткүл элдик майрам 23 февраль Советтик армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү деп жыл сайын белгилене баштаган. Ал эми Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 2003 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өкмөтү 23 февраль ата мекенди коргоо күнү болуп аныкталсын деп жарыялаган. Ошондон бери Кыргызстанда 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп белгиленип келет. Бакытбек Болсунов, Гүлчара Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Бардыгыңыздарды мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз.